Ысык көл облусунун түштүк тарабында жайгашкан Дунгандар жашаган ырдык айлы абдан кооз. Айылда 150 жылдык тарыхы бар Дунган музейи жайгашкан. Бул жайда кылым карыткан буюмдар, идиш аяктар, Дунган элин даңазалаган кийим-кечектер, топурактан жасалган мештер, жыгачтан куралган таштектер сакталган. Айылга акыркы жылдары ички жана чет жактан келген эс алуучулар байма-бай катташууда. У нас здесь очень прекрасная природа. Через наши ущелья. Биздин кооз жаратылышыбыз бар. Ырдык шаркыратмасы аркылуу жетегиз шаркыратмасына барса болот. Айылыбызда адамгерчиликтүү жакшы адамдар жашайт. Айылда Дунгандар, уйгурлар, кыргыздар, казактар, орустар жашайт. Мектебибиз орус тилдүү. Анда кыргыз, орус, дунган, англис тилдеринде сабактар өтүлөт. Союз маалында немис тили да окутулчу. Мына 146 жылдан бери өзүбүздүн маданиятты, салт санаабызды сактап келатабыз. Татары, русские и украинцы. Дунгандар бул айылда негизинен жер иштетип эмгек кылышат. Эли абдан меймандос, эмгекчил келет. Айымдары келген туристтерге Дунган даамдарынын 8 түрүн даярдашып, анын жасалуу ыкмасы менен тааныштырышат. Алар конокторду улуттук кийим менен жакшы мамиледе сыйлап тосуп алышат. Мне очень нравится эта работа. Мага жумушум аябай жагат. Конокторду тосуп алган өзүмө ыңгайлуу. Үйдөгү жумуштарга дагы, туристтерди тосконго дагы жетишем. Көнүп дагы калдым. Жай бою башка өлкөлөрдөн дагы көп келишти. Алар айрыкча биздин ашрафунун жасалышына абдан кызыгышат. Биз аларга өздөрү кармап жасап көргөнгө дагы мүмкүнчүлүк түзүп беребиз. Это была рахатка. Ысык көлгө туризмди жакшыртууда жаңыча ыкмаларды киргизүүгө багытталган долбоор келүүдө. Аны менен бир топ туристтер тартылган. Аны үчүн дагы да жаңы жолдорду киргизүү иштери каралган. Жаңы турпродуктылар деп өнүктүрүү боюнча биз чуркоо лыжалары, снегоступ, муз аянтчыларын жакшыртуу жана маданий турпродуктулар менен иш алып барып жаткан чагыбыз. Айылдын ортосунда жыгачтан салынган мечит бар. Мечиттин алдыда өзгөчө жасалгаланган. Эгемендүүд болгондо сүйлөшүп эмне начали постройку этой мечети. Ырдык айылында 3500 адам жашайт. Дунгандардан башка 10го жакын улуттар бар. Алар кыргыздар менен жылуу мамилени сактап калууга аракет кылышат. Жазгүл Сатаева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык көл облусу.